Айлығыңызды айтып отырсыз, 100-ден ашық деп отырсыз. Мен еч кім 100 мың албайды. Сіз акылатты айтып отырсыз 110 мың деп. Надбавка менен сиздик аяк бияга бір 150-160 барып калса керек, туурабы? Ошондой болуш керек. Мамлекеттик ишкана болсо. 1-апрелден баштап эле. Бүгүн сиз как мамлекеттик ишкана катары, ачык акционерлик общество, бирок мамлекеттик ишканасыңар. Сиз бүгүн президенттен да көп айлык аласыз. Мен билбедим бул ишкананы действительно бул өкмөткө сунуш беребиз. Биз деген кимди ойлоп тапкан, кантип ойлоп тапкан. Анан ал жерде дагы булардын өзүнүн критериясы бар. Айлыгың монча болсо жетпей калса, сага жетпейт, бербейт. Айлыгың жетиш керек. Турада канча ошо гикте канча адам иштейт сиз бош болсо? 50 кишибиз. Айына кеминде бир 30-40 миллион сом жөндөн айлык төлөнүп атат. Кылган ишиңер келет экен, өчүрткө тургузат экенсиңер, документтерди чогултпайт экенсиңер, чала болсо кайтартат экенсиңер, документ бүткөндөн кийин банкка жөнөтөт экенсиңер. Мына азыр айтып атасыңар. Банк өчүрткө коет деп атасыңар. Аны биз койбойбуз деп атасыз. Банк анан кийин барып алып дагы күтөт экен банкта. Банкта акча болсо берет экен. Алда мамлекеттин акчасын берип атат да банк, туурабы? Жерден жаш мугалимдер бар, жаш врачтар бар, жаш кадрлар бар. Бардыгы Бишкекке келип атат. Ал жерде бүгүнкү күнү биздин кээ бир ушу трудодоступный деп айтып атабыз, ошол жерде бүтүн кадрлар калбады. Ошол жердин баары аксап атат. А силер бул жерге берип атасыңар бардыгын. Ошол жерге мектептин мугалимдерине берсеңер, ошол жерде врачтарга берсеңер, ошол жерде соцработниктерге берсеңер, мына үй биз 4% менен берип атабыз. Сен ошол жерде калгын, окууну бүтүп келгенден кийин. Biz kredit, şu 4% kredit mine sana biz üydü berip atabız. Sen jakşı elderdi darılagın. Sen jakşı muğun gelecekteki Kırgızstan'a gereği jaray turgan baldardı tarbiyalagın. Dep şondoy bir agitatsiya kılasыңар, propaganda kılıp жүрgütsөңөр болбойбу?